Салам, менин жаш досум, бүгүн биз хан уулу менен кедей кызы деген жомокту окуйбуз. Өткөн заманда бир хан болот. Бир күндөрү ал элин жыйып, мындай жардык кылат. Мен картайдым, төрүмдөн көрүм жуук. Менин ордума хан шайлап алгыла, дейт. Эл чурулдап, таксыр хан өлсө, анын ордун баласы басат. Баласыз эмессиз, ошол балаңыз хан болот, дешет. Анда эмесе, бүгүндөн баштап балам хан болот. Ошонун буйругун аткаргыла, дейт хан. Баланын ата-энеси дүйнөдөн кайтат. Аларды аруулап, ак кепиндеп коюшат. Бир нече жыл өтөт. Бала элине кайрылат. Эми эр жеттим, үйлөнөйүн дейт. Эл чурулдап, үйлөнүңүз, дешет. Эмесе, падышачылыгымда жашаган кыздардын бирин калтырбай жыйгыла, деди хан. Хандын буйругу эки эмес. Кызы барлар жакшылап кийиндирип, кыздарын ордого алып келишти. Хан мунаранын башына чыкты да, кыздарга кайрылып мындай деди. Мен силердин баарыңарды эмес, бирөөңөрдү гана алам. Ал журттан чыккан акылман, же журттан ашкан сулуу болушу керек. Ал үчүн 3 ооз табышмагым бар. Ошону чечип берген кызды аламын, деди. Биринчиси күндүн батышы менен чыгышынын арасы канчалык жер, экинчиси жер менен көктүн арасы канчалык, аны тапкыла. Үчүнчүсү чындык менен калптын арасы канчалык, ушуну таап бергиле, деди да 5 күн мөөнөт берет. Кыздар тарап кетишет. Чоң адамдар да бул табышмакты чече албай убара болушат. Күндөрдүн биринде бир кыз кой жайып жүргөн чалга кездешет. Мөөнөт бүтөт. Чал өмүр бою куур тону үстүнөн түшпөгөн коңур, өгүздөн башкага минбеген байдын койчусу экен. Кыз болгон ишти чалга айтып берет. Ошондо чал: биле албайт экем, чырагым. Үйдө 13 жашар кызым бар, билсе, ошол билет. Сурап көргүлө, дейт. Кыз үйүнүн кайда экенин сурайт. Тетиги дөбөнүн алдында бир айыл бар. Айылдын четинде бир жагын алтын чапкан, экинчи өңүрүн күмүш чапкан үй бар. Ошол үй биздики, дейт. Кыз издеп жүрүп, айылдын четиндеги бир кедейдин үйүнө туш болот. Ушул болбосун деп токтой калат. Үйдүн ичинде кичинекей кыз сайма-сай отурат. Кыз келген жайын түшүндүрөт. Кыз айтпайт. Жанагы кыз ханга келет. Койчунун кызы жакшы кийимдерин кийип алып, кызга удаа ханга жөнөйт. Келсе, хан мунарага чыгып алыптыр. 40 убазири жанында, кыздардын баары жыйналган экен. Койчунун кызы кыздардын четине келип отурат. Хан: менин табышмагымды кимиңер таптыңар, деп жарыя сурайт. Кыздардын бири да үн чыгарбайт. Хан жерге түшүп, ар бир кыздан сурап чыгат. Эч кимиси жооп бербейт. Эң артында койчунун кызына кезек жетти. Ал: эмнени, деп шашып калды. Анан мурда келбегенин айтты. Хан табышмагын айтып берди. Кыз хандын биринчи табышмагын жандырды. Күндүн батышы менен чыгышы бир эле күнчөлүк жер. Эртең менен чыгат, кечинде батат, деди. Хан экинчи табышмагын айтты. Таксыр, жер менен көктүн ортосу эки кирпиктин арасында эле. Анткени жогору карасаң көктү, төмөн карасаң жерди көрөсүң же калппы, деди кыз. Хан башын ийкеди. Үчүнчү табышмактын жообу бул болду. Таксыр, калп менен чындын арасы 5 эле. Себеби кулак угат, анын укканы калп. Көз көрөт, анын көргөнү чындык. Ишенбесеңиз көз менен кулактын ортосун ченеп көрүңүз, деди. Хан жыйналган кыздарды таратып жиберди да, убазирин чакырды да: мына бу кызды жакшылап күт, 15 күндөн кийин нике кыябыз, деди. 15 күндөн кийин хан койчунун кызына үйлөндү. Хан кызга мындай деди: менден башкага сырыңды айтпа. Эгер бул сөзгө кулак какпасаң, канча уул кыз төрөсөң да таштап кетем. Хан бир нече уул кыздуу болду. Хан үйүнө жатып эрикти. Хан эриксе калк оюнчук болот деген сөз бар эмеспи? Ал 40 убазирин чакырып алып: эй мырзалар, силердин оюн тамашаңарды мен да бир көрсөм кантет. Меникин көп эле көрдүңөр го, деди. 40 убазир: таксыр ханыбыз, эмне үчүн болбосун, көрүңүз, дешти. Ошондо аларга бир табышмак айтты да, бир ай мөөнөт берди. Жандырмагын таппаса, баштарын ала тургандыгын эскертти. Калп менен чындын арасы эмнеде, деди хан. Убазирлердин эч кимиси буга жооп таба алышкан жок. Мерчем күн бүтүп, убазирлер кайрадан жыйналды. Баш убазир эч кимден сурап таба албагандан кийин хандын айымына барып табышмагын айтып, анын жообун чечип берүүнү сурады. Бирок айым хан менен кылган шертин айтат. Баш убазир чыгып бара жатып: 40 убазирдин каны сенин мойнуңда, деди. Каным ойлоно калды да, убазирди кайра чакыртты. Кой, убазирдин канын мойнума жүктөгөнчө айтып берейин. Көп болсо хан мени талак кылар, деди да табышмактын жандырмагын айтты. Калп менен чындын арасы кызыл тилде, жоодон да куткара турган тил. Калп менен чынды айта турган да тил. Ханга барып ушуну айт, деди. Баш убазир ханга барып табышмактын жандырмагын айтып берди. Ошондо хан сурап калды: муну өзүң таптыңбы же бирөө таап бердиби? Сенин аялың тапты, деди убазир. Хан аялын чакырып сурады эле. Ал мойнуна алды. Хан убадасы менен аялын талак кылмак болду. Ошондо аялы: колумдан акыркы жолу даам сызып калыңыз, деди да хандын алдына тамак койду. Мындай даамдуу, татуу тамакты хан өмүр бою ичкен эмес эле. Мас болуп алып: айтканымдан кайтпайм, сени таштадым, деди хан. Антпе, уул кызым бар, тилегим бар, деди аялы. Хан айтты: баарын ал, астымдагы тагымды, үстүмдөгү үйүмдү калтырсаң жетишет, дейт да уктап кетет.
Аял вазирди чакырып алып, үйдү, короо жайын, тагынан башкасынын баарын башка жерге көчүргүлө деди. Буга 4 күн кетти. 5-ши күнү уктап жаткан ханды да көчүрүп барып таштайт. Хан огонгондон кийин аялына: "Талаксың дегеним эсиңдеби?" деп сурады. Аял: "Каалаганыңды ал дегениң эсиңдеби? Ошентип элди казынаңды өзүңдү алдым, короо жайыңды, тагыңды калтырдым" деди. Хан байкап көрсө баары чын. Ошондон кийин кайрадан той берип, аялына экинчи жолу кошулган экен.